Саламатсыздарбы, менин YouTube каналымдын катталуучулары. Сиздерге менин сабактарым жагып жатабы? Эгерде жагып жаткан болсо, сөзсүз түрдө комментарийге жазып кетиңиздер. Мен үчүн абдан бул маанилүү. Ар бириңиздерге түшүнбөгөн жерлериңиз болсо жазсаңыздар, мен жооп бергенге дайынмын. Жана ошондой эле кандайдыр бир кемчиликтер болсо же бир түшүнбөй аткан жерлериңиздер болсо, мага комментарийге жазып койсоңуздар, сөзсүз түрдө өзүмдүн кемчиликтеримдин үстүнөн иштегенге мен даярмын. Ошондуктан сиздердин ар бир мага жазган сөзүңүздөр абдан маанилүү. Анда эмесе бүгүн биз сабагыбызды баштайлы. Биз бүгүнкү сабагыбызда өзүбүз тандаган товарларыбызды заказ кетиребиз жана банковский картабызды кошконду үйрөнөбүз. Биз биринчи сабагыбызда таба сайты менен регистрация болгонбуз жана таба сайтына обзор кылганбыз, таанышып чыкканбыз, товар тандаганды, отзывдарды окуганды жана ошондой эле каргонун адресин кошконду үйрөнгөнбүз. Эми бүгүнкү сабагыбызда өзүбүз тандап койгон товарларды заказ кетиребиз. Биз ушул корзинаны басып алабыз. Корзинаны баскандан кийин бул жакта биздин корзинабызга тандалган баардык товарлар чыгып турат. Сиздер эгерде 4-5 магазинден тандасаңыздар, мындай кыласыздар. Эгерде бир магазинден 2 кийим тандасаңыздар, үстүңкү галочканы, магазиндин тушундагы галочканы бассаңыздар, автоматтуу түрдө сиздин 2 товарыңыз тандалып калат. Андан кийинки бул 1 көрдүңүздөр. Ушул жерге көңүл бурсаңыздар, ушул бир эле чачка таккан резинканы мен 3 штук заказ кылдым десем болот. Андан кийинки болсо ушинтип тандасаңыз, бул жерге суммасы чыгат сиздерге. Мен бүгүн ушунун баарын кетирбейм, бирок мен сиздерге мисал катары азыр мен ушул гана товарды кетирем. Өзүмдүн берки почтамда мен ал жактан көп покупка кылам, көп товар заказ кылам. Азыр сиздерге бул мисал катары гана көрсөтүп берейин. Мен ушул эң арзан чачка таккан резинканы заказ кетирем. Ушул жерде бизде ушул жерге итоговый суммасы чыкты. Ушул оранжевый кнопканы басабыз. Баскандан кийин көрдүңүздөр, бул жерде биринчисинде биз тандаган каргонун адреси турат. Эгерде сиздерде 2-3 каргонун адреси боло турган болсо, бул жерде анда бул 1, 2, 3 мындай болуп чыгат. Бизде бул жакта тандай албайбыз. Бир эле адресибиз бар. Адрес кошконду да үйрөткөм. Ушул жерде плюс белгисин басып эле адресиңизди кошсоңуз болот. Бул Бишкектеги каргонун адреси. Эгерде 2-3 адрес болсо, ар дайым биринчиден заказ кетирерден мурун ушул жердеги адреси тандап аласыздар. Бул жерде көрдүңүздөр $1 29 юан деп турат. Биз буну Google'дан текшерип алабыз канча болот экен. Көрдүңүздөр, Google курс рубляк доллары деп мен рубль менен эсептейм. $1,29 болгондо 144 рубль болот экен. Бул азыр доллар көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу кичине кымбат болуп атат. Бирок биз кетирип жүргөн маалда бул абдан эле арзан болчу. Биз кайра бул жерге киребиз дагы, көрдүңүздөр, бул жерде картанын сүрөтү турат. Ушул жерге кирип биз банковский картабызды толтуруп алабыз. Жакшылап дагы бир көңүл буруңуздар, ушул жердеги ушул кнопканы баспаңыздар. Бул Кытайдын Alipay деген приложениясы, ушул жакта Кытайдын банкы обслуживать этет. Биз буну баспайбыз. Биз тек гана ушул карталарды басабыз. Стрелканы басабыз. Бул жерди баскандан кийин өзүңүздөр көргөндөй бизге ушул жерге картанын данныйларын биз толтурабыз. Картанын данныйлары, бул жер картанын номерлерин толтурабыз. Барыңыздарда картада ушундай чыгат. 16 цифрадан турган биз картаны толтуруп алабыз. Картаны толтурабыз. Мен ушул жерде азыр сиздерге жабык түрдө көрсөтөм. Андыктан мен өзүмдүн жеке картамды толтуруп жаткандан кийин мындай көрсөтүп берейин. Биринчи бул жерге картаңыздардын номерин жазасыздар. 16 цифрадан турган картанын номери жазылат. Андан кийин бул жерге аты жөнүңүздү жазып, фамилия, картада кандай фамилия менен имя жазылат, картада кандай жазылган болсо. Андан кийин бул жерге картанын срогу жазылат. Например, меники 05-24 деп жазылат. Бул жерге кайсы жылга чейинки действовать дегенди жазабыз. Андан кийин бул жерде картанын артында, сүрөттө көрсөтүлгөндөй, артындагы 3 цифраны жазабыз.
артында болот, картаңыздардын артында 3 цифра болот, ошону жазасыздар. Дагы ушул кнопканы күйгүзүп койсоңуздар, картаңыздар ушул жерге сохранить калат. Кийин дагы заказ кетиргенде, ар бир заказ кетирген сайын карта номерин терип отурбастан сиздики автоматтуу түрдө ушул приложенияга картаңыз сакталып калат. Азыр мен картамды толтуруп алайын. Мен картамды сактап алдым. Көрдүңүздөр, картаны толтургандан кийин астындагы оранжевый кнопканы бассаңыздар, ушинтип сиздин картаңыздар ушул жерге сакталып калат. Эми биз ушул жердеги оранжевый кнопканы басабыз. Биздин картабыздан акча снимать этилет. Азыр карап туруңуздар. Ушундай загрузка болот. Биз заказ кетти, биздин картабыздан мына акча снимать этилди. Биз эми бул жерден карайсыздар. Бул төгөрөкчөнү басасыздар, көрдүңүздөр, Төгөрөкчөнү басканда биздики оплата кеткенде көрдүңүздөр ушул жерге келип түшүп калат. Мен башкы сабагында, биринчи сабакта көрсөткөм, ушул жерде пока обработка болуп жатат. Көрдүңүздөр. Ушундай болуп калат. Биздин ушул жерден карап турасыздар. Анан ушул товарыбыз грузовикке түшкөндө бизге бул жерге белги келет. Сиз товарыңыз грузовикке түштү деп. Андан кийин грузовиктен бул жерге белги келгенде уже биздин Кытайдагы каргобузга жеткенде бизге ушул жерге белги келет. Эмки сабакта биз ушул эле товарды возврат кылганды үйрөнөбүз. Эгерде сиздерге жакпай кала турган болсо, возврат кыласыздар. Грузовикке түшө электе возврат кылсаңыздар болот. Андан кийин көрдүңүздөр ушул SMS-ти бассаңыздар, бизден ушул магазинден ушундай кат келет. Ушул сиздин товарны подтверждать этесизби дегенде ушул оранжевый белгини басып коебуз. Подтвердить дегенди басып коебуз. Сиз ушул товарды заказ кылдыңызбы дегенде биз ушул белгини басабыз. Бүгүнкү сабагыбыз ушул, достор. Анда кийинки сабакта биз ушул эле товарды кайра возврат кылганды үйрөнөбүз. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта болуңуздар.